Natasha деген сөздү ала турган болсок, Natasha деген сөз кыргызчасы деле Natasha болот. Эми ушуну биз кантип Наташага деп айтабыз. Кантип Наташага деп айтабыз. Демек, эгерде этеги аягы а тамгасы менен аяктаган болсо, анда биз тамгасына өзгөртөбүз. Мисал үчүн, Наташа, Наташе этегиндеги а тамгасын тамгага өзгөртөбүз. Мисал үчүн, Наташа, Наташе деп айттык. Ошондо Наташе деп айткан болсок, Наташага болот. Мисал үчүн, Айзада десек, Айзада этеги аягы тамгасы менен болуп жатат. Демек, аягындагы а тамгасын ге өзгөрсөк, Айзаде болот. Ошондо Айзадага деген деген окончание именно Айзадага деген мүчөнү берет. Мисал үчүн, Оксана десек, Оксана. Эми ушуну Оксанага деш үчүн Оксане дейбиз. Этегиндеги а тамганы тамгасына өзгөртөбүз. Оксане, Оксанага, Оксанага. Нурзада дей турган болсок, мисал үчүн, ошону эми Нурзада этеги Нурзаде, Нурзаде, Нурзадага болот. Нурзадага болот.